Саламатсыздарбы? ИСОго каттоо боюнча сайтка киребиз. Логин паролду терип. Мен билгенимче сиздерге үйрөтөйүн. Эгер өзүмдөн каттачылык кеткен болсо кечирип коесуздар. Мынакей азыр бизде башкы бет ачылды. Биз мекемелер бөлүгү менен иштейбиз. Мекемелер. Мынакей биздин киргизген маалыматтар. Булар окуучулар боюнча, булар персоналдар боюнчагы жалпы маалыматтар. Бул окуучулар боюнча, персоналдар боюнча мынакей төмөн жакта. Ушул маалыматтар. Эми окуучулар бөлүгүнөн класстарга кантип бөлөбүз деп атасыңар. Окуучулар, мисалы үчүн ар бир окуучу мына жерде классы, аты, жөнү менен турат. Эми ушул окуучунун, мисалы үчүн, мен адеми мага баракты бергин да, данный жазылган, сол экен барагын. Мисалы, мына Адинай Артыкбаеванын фамилия аты эле жазылды. Эми ушул кыздын маалыматын толукташ керек. Ал үчүн тандоо деген бөлүктү басабыз. Бул жерден кароо, анан ушул Артыкбаева боюнча маалымат чыгат. Бул жерде мына ручка редакциялоо дегенди басабыз. Мынакей, биз ошол окуучунун аты жөнү чыкты. Бул жерге отчествосын жазабыз. Хашимовна. Толуктадык бунусун. Андан кийин мына төмөн жакта дареги кааласаңыздар жазып коюңуздар. Андан кийин дарек мамычасы Кыргызстан. Кийинки туулган жери да Кыргызстан болуп кете берет. Кошумча маалымат, мына пинге эмес, мына экинчи пин дегенге жазабыз. Окуучунун пинин ушул жерге жазасыз. Так, мен кана Айтинай 101 07 2011 00669. Пинин жаздык бул жерге. Национальность өзгөртөс эгер кыргыз, өзбек жана башка. Эгерде инвалидность болсо мына жерден белгилейсиз. Эми мына родители, мына атасы деген жерге, апасы деген жерге апасын жазабыз. Жолдошова Эльмира. Фамилия Жолдошова. Калсаңыз номерин жазың, туулган күнүн жазың, жазбасаңыз дагы боло берет. Абдил Хашим. Фамилия деген жерге Молдобаев. Фамилиясын жазасыз. Дата рождения кааласаңыз жазсаңыз болот. Ошол боюнча мына сактоо дегенди басасыз. Интернет жоголуп кетти. Мына кайра мынакей окуучу жазуу ийгиликтүү жаңыланды. Бул ушул окуучу жөнүндө маалымат толукталды. Эми жанагы директор завучту кантип кошом деп атасыздар. Ал үчүн персонал бөлүгүнө киребиз. Персонал. Бул жерден издөө деген жерге, мисалы үчүн, мен директордун атын жаздым. Мынакей. Бар бул жерде карайсыз. Мына биринчисинде учитель, экинчисинде директор деп жазылып турат. Эгерде ошону жаза элек болсоңуз,
Мисалы мен башка бир мугалимди өзгөртүп көрөлү. Ушул 2 жолу катталат ушундай болупчу. Мисалы каттала элек болсо, башка бир мугалимди да бир эме кошуп каттап көрөйүн. Мына плюсту басасыз. Плюсту басасыз. Бул жерде мына аты деген жерге атыны жазасыз. Мисалы үчүн Кундуз фамилиясын жазасыз. Андан кийин мына фильтрге берсеңиз, мынакей чыгат. Карайсыз дагы, мисалы мына Кундуз Акимовна дегенди бассаңыз, мына көзөнөкчөнү бул жактан персоналды кошуу деген жагат. Персоналды кошуу, мынакей ошол данныйлар баары бар, башкадан кайра жазбайсыз. Бул жерде кызматтын түрү дегенди мына толук эмес күн, же болбосо толук күн позициясын алмаштырасыз. Мисалы үчүн бул жерден кружок жетекчиси деп алмаштырасыз. Мисалы мен лаборант деп жазып турайын пока. И персоналдын тири полная ставка же не полная ставка бересиз. Анан бул жерден аяктоо дегенди басып коесуз. Мен ушу боюнча кошпой эле коеюн, себеби бул кошулган. Аяктоону бассаңыз, мугалим и плюс персонал лаборант деп катталат. Эми баягы кочегар, кружок жетекчисин кантип кошом деп атасыңар? Ал үчүн академиялык бул жерден субъект, адашпасам азыр. Субъект и плюс бул жерден плюс басасыз. Жок, бул баягы класстарга предмет бергенде экен. Мисалы үчүн 1-класс кайсы сабактар кирет, ошолорду галочка коюп акырында төмөн жакта сактоо дегенди басасыз. Бул баягы класстарга предмет ыйгарганда. Эми позициялар бөлүмүнөн биз баягы кочегар, кружок жетекчиси жана башкаларды кошобуз. Ал үчүн мына плюс мына жерде активдүү болгондо уже кошулган болот. Мына мен ушу кошуп, кочегарларды, кружокторду, худрукту кошконмун. Плюс басасыз. Андан кийин бул жерге санына тийбейсиз, аталышын тандайсыз. Мисалы үчүн мына жерден воспитатель, инструктор по физкультуре, педагог, психолог жана башка мына төмөн жакка түшсөңүз бүт ошо сиздерге керектүү персоналдардын типтери бар. Мисалы үчүн мына жерден мен дворникти кошоюн. Дворник дайындалган адам дегенге Бүбүсара же болбосо Нурмат кызын тандайсыз да. Бүбүсараны тандадым. Уровень шкала оплаты 2. И бул жерден сактоо дегенди басасыздар. Мен кошком дворниктерди, мен сактоо дегенди баспай эле коеюн. Сиздер ошол сактоо дегенди бассаңыздар, ушул дворник бул жака активдүү болуп кошулат. Позицияга кошулганча бир аз күтүп турасыз, анан активдүү болгондон кийин кошуп коесуз. Эми мугалимдердин дипломун жазыш үчүн кайра персоналга киремин. Мен бир мугалимдин дипломун жазып көрөйүн. Мен дипломдор жаза элек болчумун. Мисалы үчүн бул жерден Айтунук учитель и соцпедагог болуп кирген. Ушундай 2 кызматы барлар ушинтип кирет. Мисалы бир эле эме 2-3 кызматта экен бизде. Мисалы үчүн мен өзүмгө кружок, специалист по ИСО и учитель деп киргиздим. Мындай ошентип, мисалы мына Жылдыз учитель и организатор. Мына Замиранын дипломун киргизе элекмин. Ошол Замира дегенди табып, бул жерден тандоо, андан кийин редакциялоо. Эми персоналдардын дипломдорун кошуш үчүн персонал бөлүгүнө киребиз.
Бул жерде мына жалпы мугалимдердин тизмеси чыкты. Замираны кошуп аттык эле. Азыр Замираны таап алайын. Мына Замираны ошол керектүү персоналды басасыз мугалимди. Анан бул жерден сол тараптан кесипкөй дегенди тандайсыз. Андан кийин квалификация E+ду басат экенбиз бул жерден. Ошондо мына чыгат экен. Замира тандоо. Высшее образование, бакалавр ошентип тандайсыздар экен. Багыты бул биолог. Ошондо естественные науки кирет экен. Өлкө деген жерге англисче Кыргызстан деп жазасыз. Мен мындай эле издей коеюн. Кыргызстан. Мекеме Ош мамлекеттик университети. Паспортун көрүп алайын. Так, Замиранын документи. Ош мамлекеттик университети. Артыкчылык диплом экен. Документтин номери CD 080 11 46 47. Бүтүрүү жылы 2008. Баасы жана тиркеме деген не обязательно экен. Сактоо. Мен ушинтип коштум. Эгер туура эмес болсо, дагы специалисттер айтар. Ушул жагынан кош деди эле, ушинтип коштум мен. Баягы диплому жок, 3 жылдан кийин диплом ала тургандарды кантип кошобуз? Бизде дагы баары ошондой персонал. Бул жерден ошол мугалимди табабыз. Кесипкөй, квалификация плюс. Андан кийин аталышы бул высшее образование. Багыты бул орус тилчи, гуманитарный тандайм ошондо. Гуманитарный. Өлкө Кыргызстан. Кыргызстан. Мекеме ОГПИ. Документтин номерин жок, тандоо бүтүргөн жылы. Так, ошондо 19. Андан кийин сактоо дегени басып коет экенбиз. Себеби булар диплом ала электер. Инфраструктуралар деген бөлүгүн тандаш үчүн инфраструктура, баяндама. Бул ИСО чарчата турган болду. Бул жерден кошуу плюс кошот экенбиз. Окуу мезгили, код, добуз, мыналарга тийбейт экенбиз. Жердин түрү равнина буга тийбейт экенбиз. Инфраструктура, жеке менчик укугу, гос, мамлекеттик. Шарты тандоо. Полное восстановление, бизге авариялык жеткиликтүүлүк. Жеткиликтүү эмес, комментарий, авариялык абалда. Окуучунун саны. Окуучуга
ылайыкташкан. Азыркы күндө 405 бала окуйт деп жазып койдум. Общая площадь 1,41 гектар. 40 сотик сактоо. Инфраструктура бөлүгү бүттү окшойт. Эми активдештирдим дагы мени деди. Бир болсо бүттүм мен.